Биринчи радиодо шах жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алмаз Сүйүнтбек уулу. Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович бар. Толкунбек Сагынбекович, саламатсызбы? Толкунбек Сагынбекович, алгач мына Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө аз күн калды. Биз Кыргызстандын эгемендүүлүгүн белгилегени турабыз. 29 жыл эгемендүүлүккө толсо, улуттук валюта кабыл алынганына 27 жыл болгон экен. Кыргызстан эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында эле өз валютасын кабыл алганы бул туура багыт болгону дайыма айтылып келет. Коомчулукта да, эл аралык деңгээлде да бул жакшы пикир жараткан. Алгач улуттук валютабыздын туруктуулугун камсыз кылуудагы ийгиликтерге токтолсок, алар кайсылар? Сурооңузга чоң рахмат. Аябай маанилүү суроо берип атасыңар да. Бүгүнкү күнү Кыргыз улуттук валютасы сом. Бул жана биздин жалпы эгемендүүлүктүн символу болуп калды да. Герб, гимн катары, территориясы катары бүгүнкү күнү сомдун өзүнүн баары өзүбүздүн акча кредит саясатыбызды жүргүзгөнгө аябай көп возможность берет да. Мүмкүнчүлүк берет. Бизде өзүбүздүн эгемендүү валюта болбосо, анда биз өзүбүз саясатты жүргүзө албайт элебиз да. Анда же бир башка чет мамлекеттин валютасын өзүбүз колдонуп, өзүбүз ошо акча чыгарбай, анан өзүбүздүн эгемендүү экономикалык саясатты жүргүзө албайт элек да. Ошондуктан биздин 93-жылы киргизилген сомубуз улуттук валюта катары бул аябай жакшы кадам болчу да. Бүгүнкү жетишүүлөрдү айтып кетсек, сом бүгүнкү күнү СНГ мамлекеттердин арасында эң туруктуу валюта болуп саналат да. Биз эми эгемендик башталгандан кери улуттук банк түзүлүп, анан ушу биздин валютабыз кандай жолу менен баасы тастыкталат деген аябай көп талкуулар болгон да. Ошондо бир чечимге келип, биздин улуттук валютабыз, сомубуз эркин калкууда болсун деген чечимге келгенбиз да. Ошол убакыттан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошо сомубуз эркин калкууда жүрүп, өзүнүн баасын ошо базар негизинде тастыкталат да. Бирок бу жерде биз эгемендүүлүк, независимый акча кредит саясат деп атпайбызбы? Буну көп кишилер уже унутуп калышты да. Мына биз айтып кеткендей, 31 августта чоң эгемендүүлүк майрамыбыздын жакын арада турабыз да. Эми мындай артты карасак, сом киргизилгенде ошондо инфляция деңгээли 2000% ашуу болчу да. Ошол эмнени билдирет? Баалар жылдын ичине 2000% көбөйүп кетип аткан. Ошондо мындай бүгүнкү күнү биздин аксакалдарыбыз, жашаган кишилер ошо убакытты эстеген кишилер болсо, бул өзүнчө кошмар болчу да. Зарплатаны аласың, батыраак ошо акчаны эптеп-септеп бирдемкеге жумшайын деп эле турасың, потому что баалар күнгө өсүп эле, зарплата өспөй эле, ошентип эле кете берген да. Ошон үчүн 93-жылы ушу жок, биз өзүбүз акча саясатыбызды жүргүзүш керекпиз деген чечимге таянып, Кыргыз улуттук валютасы киргизилген да. Бу жерде эми ар кандай пикирлер бар да. Биздин сомубуз деле бир нече жолу баасын өзү түшүргөн. Бул сөзсүз, албетте бул туура да. Бирок башка мамлекеттерди карасак, биздин экономикабызга карата биздин улуттук валютабыз эң стабилдүү деп эсептелет да.
Рахмат. Дагы маселе да мына ошол эгемендүүлүк жылдарында биздин сомдун кадыр баркы, анын өлкөнүн ошол акча кредиттик саясатына тийгизген таасири бул жакшы нерселерди жаратып атат. Ошону менен катар эле ар кандай бир каржылык, экономикалык же болбосо мына жакында эле болгон ошол пандемия кесеп этти да. Өлкөдө акча кредиттик саясаты учурда кандай жүрүп жатат? Ушул пандемиянын кесепети мамлекеттин валюта рыногуна, Кыргызстандагы инфляция көрсөткүчтөрүнө канчалык таасирин тийгизди? Ушул жылдын апрелинде инфляциянын жылдык көрсөткүчү жогорку чекке жетти деген маалыматты бердиңиз сиз. Анан жыл аягына чейин дагы бул өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүнбү? Сурооңузга рахмат. Эми акча кредит саясат боюнча мындай кыска жолдо айтып бериш аябай кыйын да. Бирок эң негизи биздин улуттук банктын бүгүнкү күнү акча кредит саясаты бул экономикабызга жардам берүү деген саясат жүргүзүлүп атат да. Бул бир нече жолу биздин президентибиз Сооронбай Шарипович менен да рабочий совещаниялар болгондо ал киши да бир нече жолу бизге тапшырма берген да. Ушу улуттук банк ушу өзүнүн акча кредит саясатын региондорду өнүктүрүүгө жана ковидтин последствияларын оңдой турганга жумшасылды. Ошол позицияны биз ишке ашырып атабыз да. Биринчиден бул жерде эки түпкү направлениябыз бар да. Биринчи бул жана кыска мөөнөт акча менен камсыз кылуу. Биз жана кредиттик аукцион деп атпайбызбы? Биз улуттук банк өзүбүз коммерциялык банктарга кредит катары ушул кредиттерди беребиз да. Банктар ошол кредиттерди алып, анан биздин жарандарга кредит катары берет да. Бирок биз кредит берип атканда биз чектөөгө киргизебиз. Улуттук банктын акчасынан берилген кредиттер 12-14% ашпасын деп. Мындан тышкары өткөн жылы биз 1 миллиард сом банктарга бергенбиз. Финансировать сельского хозяйства фермерлерге жардам берүүгө 1 миллиард сом бергенбиз. Бул жылы ал миллиард кайтарыш керек эле. Бирок биз чечим кылдык, дагы бир жылга узарталык депчи. Бул баары тең, ана мен айткандай кыска мөөнөттүү улуттук банктын саясаты. Бирок мындан тышкары биз бир кандай бир системалуу түрдө иштеш керекпиз да. Быйыл кредит бердик, эмки жылы мүмкүн кредит бербей калабыз. Бирок жашоо токтобойт да, кете берет да. Ошондуктан улуттук банктын саясаты боюнча бул биздин акча кредит саясатыбызда кирет да. Биз экономикада узак мөөнөттүү акчаны түптөш керек деп саясат жүргүзүп атабыз. Буну мисал келип кетсем, биз гарантийный фондтун быйыл докапитализация жасап 1 миллиард сомго капиталын көбөйтүптү. Бүгүнкү күнү анын капиталы 2 миллиарддан ашып калды да. Бул эмне үчүн жасалып атат? Биз ошо гарантийный фондко акча салсак, бул акча эч жака кетпейт да. Бул ушу экономикада калат, экономикага иштей берет да. Бул эми системалуу түрү өзгөртүүлөр ушундай болот да. Бул гарантийный фонддун эң негизгиси максаты жана региондорго кредит алып аткан кишилерге акча залогу жетпей атса, күрөсү жетпесе, ошо гарантийный фонд гарантия берип туруп, ошондой жардам биздин калкка берүү үчүн түзүлгөн да. Экинчи, биз быйыл Керемет банкка 1,5 миллиард сом бөлүп бергенбиз. Пандемиянын башында бул акчанын эң негизги максаты 1 миллиард 200 миллион жана социальный ипотека кетиш керек деп. Бирок тилекке каршы кризис болуп калды. Ошо 1,5 миллиарды биз экиге бөлдүк. 750 миллион социальный ипотекага барат деп, 750 миллион малый и средний бизнеске барат депчи. Ошол баары ушу кадам биздин улуттук банктын кадамдарыбыз, бул ушу экономикага бир акча түзүлүп, ошол экономиканын ичинде калып, и келечекте да иштесин депчи. Мындай жалпы тилден айтканда, баары тең эметип атпайбы, мындай акча
аз, бизге жетпейт, пайыздары чоң депчи. Бирок бул жерде бир нерсени түшүнүш керек. Бул деген баары тең биздин экономикабыздын түрүнөн зависит этет да. Биз Кыргызстанда базар экономикасын курабыз деп, ошо эгемендүүлүк башталгандан бери ошо максат менен эле иш жүргүзүп жатабыз да. Ошондуктан биз базар принциптерине таяныш керекпиз да. Ошондуктан биз мен айтып кеткендей, мындай рыночный инструменттерди колдонуп, базар институттарын куруш керекпиз да. Биз мына өткөн жылы Керемет банк аркылуу Улуттук банк 1 миллиард сом социалдык ипотека берди. Быйыл дагы 750 миллион берет. Ошондо 1 миллиард 750 миллион уже социальный кредиттер берилет да. Менин үчүн мындай пример көрсөтүп атам да. Ошол акчанын баары бүгүнкү күнү биздин врачтар, учительдер, мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер алып, үйлөрүн сатып алып, эми төлөй башташты да. Төлөй башташканда бул акча каяка? Бул кайра эле банкка келип төптөлүп, ошол акчадан жаңы кредиттер, ошо социальный ипотека ошентип эле уланта берилет да. Ошондуктан биз ошондой рыночный принциптерге таянып туруп ушундай иш алып барыш керекпиз да. Бирок эң негизгиси, кыскача айтканда, Улуттук банктын саясаты экономикага жардам берүү жана региондарды өнүктүрүүгө багытталган бул жылы. Кошумча суроода сиз ошол президент менен мына жакынкы күндөрдөгү сүйлөшүүдө дагы ушул жагына басым жасалбадыбы? Жана аймактарды өнүктүрүү, анан чакан жана орто бизнести колдоо. Анан пандемиянын кесепети баары бир эле ушул таасирин тийгизип атпайбы? Жанагы берилген кредиттердин кайтарымы боюнча, насыялардын кайтарымы боюнча. Бул боюнча дагы бир иштиктүү бир механизмдерди табуу боюнча Улуттук банктагы аракеттерди көрүп жатат да. Туура, бүгүнкү күнү пандемиянын эң негизгиси экономикага таасирин жасаганы бул жана биздин жеке ишканаларга, кичи жана майда ишканаларга аябай кыйын болуп калды да. Бирок бул жерден мен мындай түшүндүрүп кетет элем да. Бул жерде эки жагы бар да. Биринчиден, могу проблемалык кардарлар саны анча деле көп эмес да. Бул эмне үчүн? Бул жалпы экономикабызды карасак, бүгүнкү күнү бир эле ай карантин убагында баары токтотулган да. Бирок ошол карантин убагында дагы көп ишканалар иштеп аткан да. Особенно продукт, азык-түлүк саткан, ташыган, өндүргөн фермерлер, мындан тышкары жана фармацевтикалык аптекалар, дары жасагандар, ошондуктан экономикабыздын бир жагы иштеп атты да. Алар өзүнүн кирешесин табып, налогторду төлөп, ошондой эле режимде иштеп аткан. Бирок башка багыттар, мисалы туризм, гостиницалар турат, иштеген жок, эчтеке жок. Кафе, ресторандар токтотту. Ошондой карап көрсөк, ошо бир нече саналган эле секторлор бүгүн аябай кыйналып атат да. Ошондуктан президент менен жолугушканда Сооронбай Шариповичтин көз карашы аябай туура болуп атат да. Биз жылдын башынан, пандемия башталганда эле, Улуттук банк рекомендация берип, штраф, пеня токтотулсун деп. Просроченный кредиттер кичине кечирээк төлөп калса, ошондойлорго штраф, пеня алынбасын деп. Бул чечим мөөнөтсүз чечим болгон. Бул жылдын аягына чейин иштейт да. Потому что штраф, пеня бул бир тартип. Бирөө төлөбөсө штраф болгондо штрафтан коркуп туруп төлөй баштайт да. Штраф менен пеня алынганда бул тартип да бузулуп калат да. Анда штраф жок болсо мен кичине кечирээк төлөйм деп. Мындан тышкары биз
талап кылып туруп баар коммерциялык банктарды жана микрофинанстык компаниялардын баарын жана реструктуризация кредитов жасайсыңар деп талап коюлган да, рекомендация да берилген. Бүгүнкү күнү биздин жалпы кредитный портфелибиздин 50% реструктуризация болгон да. Бул эми акча суммасын карасаң 80 миллиард сомдон ашат да. Мындай кредиттердин саны болсо бул 200 миң кредиттер реструктуризациядан өттү. Бул процесс токтобой атат да. Биз көчүп эле аябай чоң совещание өткөздүк да Улуттук банкта. Кыргызстандагы 23 банктын төрагасын баарын чакырып туруп, как раз ушу Сооронбай Шайыпович койгон реструктуризациянан жардам берүүчү боюнча маселелер талкууланды да. Банктар информация, маалымат берип атат да, кардарлар келип атат, заявление жазгандарга жардам берип атабыз деп. Бирок бир көйгөй маселени айтып кетти. Эми адамдардын баары ар кандай да. Кээ бирлер ушу бүгүнкү күнгө чейин келбей, заявлениясын, арызын жазбай, же эч кандай маалымат бербей жүрүшөт деген ошондой да маалымат болуп атат да. Бирок бүгүнкү күнү биз мындай түшүндүрүп атабыз да, көбүрөөк бүгүнкү күнү мындай штраф пенини тыштап, силер андай болбойт деп, силер көбүрөөк түшүндүрмө иштер менен иштегиле депчи. Барып туруп региондордо, Бишкекте болобу, силер өзүңөр кардарыңарды билесиңер. Барып туруп түшүндүргүлө. Момдай бул эч качан пайыз, процент, анан основной сумма дегендер бул эч качан жөөлбайт да. Муну биз Кыргызстанда деле бир нече жолу көргөнбүз. Бир нече жолу аябай көп социалдуу важный маселе болуп кеткен да. Бирок ошол убакта деле 17-жылы, 15-жылы, андан мурдары 2010-жылдарында бул маселелер көтөрүлгөндө бир да жолу проценттер кечирилген жок. Бир да жолу основной сумма кечирилген жок. Бул эмне үчүн? Баары бир төлөнөт деген сөз. Бул баары бир төлөнөт деген сөз да. Бул эмне үчүн? Бул акча каяктан банктарга келет? Биздин банктар ошол акчаны каяктан алат? Банктар мындай жалпак тил менен айтканда бул посредник да. Ал биздин калктан, граждандарыбыздан акчаны депозит катары алат, өзүнүн үстүнө өзүнүн пайызын кошуп туруп, кайра эле кредит катары ошол акчаны берет. Кредит кайтарылбаса, анда бул депозиттер кантип кайтарылат? Ошондуктан бул нерселер ар дайым ушу баланста жүрөт да. Баланс болбосо, анда биздин финансылык жана банк системабыз просто жөөлүп кетет да. Ошондуктан мындай көп аябай сөздөр, ар кандай сөздөр чыгып атат да, бирок коммерциялык банктарга талап коюлду. Баарына тең түшүндүрүп, баарына тең айтып берип, мындай түз жолго салуу аракет кылыш керек да. Жылдын аягына чейин биз Улуттук банк бир нече коэффициенттерди өзгөртүп, как раз ушу реструктуризация жасаганга коммерциялык банктарга шарт түзүп бердик да. Бирок эми биз аябай мындай чоң мамлекет десем, чоң мамлекет эмеспиз, бирок көп биздин элибиз мындай айылдарда, региондордо жашайт да. Ошондуктан аябай көп кардарлар региондордо да. Ошондуктан бир кандай суроо болсо, же кредит боюнча маселе болсо, биринчи коммерческий банкка кайрылып, аяктан жооп албаса, анда түзмө-түз Улуттук банкка арыз жазылсын да. Биз ушу өзүбүздүн структурабызда кардарларды коргоо бөлүм түзгөнбүз. Ар бир бизге түшкөн арыз каралып, изилделип, анан жооп берилет.
Толкунбек Сагынбекович, мына Facebook'ta биз түз кетип жатабыз. Сиздин угуп жаткан биздин бир топ замандаштар өздөрүнүн суроолорун дагы жиберип жатат. Айрымдарын тиешелүүсүн окуйун, сиз да комментарий берип койсоңуз. Кыргызстандын банктарына ишеним болбой жатат. Кантип ишенимди жогорулатабыз? Мисалы, биз банкка акчаны сактасак жакшы болмок. Мал же кыймылсыз мүлк алганга караганда ошо банкта сактоо артыкчылыктуу деген пикирди билдирип атат да. Сурооңузга чоң рахмат. Как раз бүгүн биз интервьюнун башында биздин эгемендүүлүк күндү талкуулап атканбыз да. Биз мындай эмнени айтсак да айтпасакпы, биз экономисттер биз цифраларга ишенебиз. Бүгүнкү күнү депозиттердин саны тарыхый рекордный суммага жетип атат. 164 миллиард сом. Бул биздин өлкөбүздө депозиттин бар. Пандемия убагында да ушу депозиттин саны түшпөй көбөйүп аткан да. Бул эмнени билдирет? Бул как раз биздин элибиз банктарга өзүлөр ишенет деген билдирет. Ушу өзүнүн акчасын алып банкка алып барганда бул банковский жалпы системабызга ишеним бар дегени билдирет да. Ошондуктан мен ушу урматтуу суроо берүүчүгө кайрылып кетет экем. Бүгүнкү күнү бизде банковский система стабилдүү иштеп атат. Кардарлар жагынан да, анан эл жагынан да банковский системага аябай чоң доверие бар. Толкунбек Сагынбекович, мына сиз айттыңыз, банктардын депозиттик базасы 164 миллиард сомду түздү депчи. Банктардын кредиттик портфелинин динамикасы да өстү деп жатасыздар. Ошол туруктуулукту, өнүгүү процессин камсыз кылуу кандай ишке ашат да? Коммерциялык банктардын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз азыр? Ошол улуттук банк кабыл алган чечимдерди, сунуштарды кандай кабыл алып атышат? Эл менен иштөө кандай болуп атат? Мына кече жакында эле өзүңүз да жолугушуп алар менен сүйлөштүңүз. Сурооңузга рахмат. Эми берде бул сиздин ар бир сурооңуз аябай көп тараптуу суроолор болуп атат да. Берде мындай бир ответ менен эле баарын камсыздап ошентсе дагы аракет кылыңыз. Аракет кылып көрөйүн. Мисалы, банковский система биринчиден жана биз капитализация дейбиз да. Уже банктын жалпы капиталы өссүн. Бул бир показатель. Ошо банктардын жалпы өзүлөр төлөнгөн капитал көбөйүп атат. Депозиттер көбөйүп атат, кредиттер көбөйүп атат. Банкоматтардын саны региондордо көбөйүп атат. Пош терминалдардын саны көбөйүп атат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул банктык система жалпысында өзү алдыга жылып развиваться этип атат. Өнүгүп атат. Экинчи категория бул эми жаңы информационный технологияларды колдонуу. Бүгүнкү күнү банктар инфраструктурасын баарын түзүп, биздин кардарлар электронный кошелек ачам десе, электронный кошелек ачып беришет. Интернет банкинг десе, интернет банкинг ачып беришет. Мындай дистанционный идентификацияны биз бул жылы киргизип, акырындан бул да ишке ашып баратат да. Бул жаңы технологияларда банктык секторго кирип өнүгүп атат да. Бул да жакшы нерсе. Үчүнчү жагын карасак, мындай банктарды алсак, бир мисал келип кетейин, бир крупный банкта 1600 киши иштейт да. 23 банктын жалпысынан сарасак, банк системасында 17,5 миң киши иштейт да. Ошо 17,5 миң киши зарплаталар, жумуш орду менен камсыз болгон. Жумуш орду менен камсыз болунат. Ошондуктан бул банк системасынын ролу экономикада аябай чоң. Бирок эң негизгиси жанагы өзүнүн функциясын аткарыш керек да. Элден акча алып, ошол акчаны кайра кредит катары бериш керек да. Бул жана финансовый посредничество деген. Бирок сөзсүз бизде да кемчиликтер бар да.
Улуттук банк жагынан биз акыркы жылдары аябай чоң өзүбүзгө багыт определять эткенбиз да. Жана финансовый грамотность да. Финансылык сабаттуулук. Финансылык сабаттуулук бул аябай чоң маселе болуп атат да. Ошо маселени биз мамлекеттик деңгээлде чечпесек, көп мындай проблемалар чечилип калат эле да. Көп көйгөй маселелер ана ушу финансылык сабатсыздык жок болгон үчүн ошол үчүн болуп атат да. Муну биз мындай жалпы мамлекет деңгээлде школдо сабак берип, университетте сабак берип, карыяларга сабак берип, мындай бир билим бербесек, бул маселе чечилбей турган да. Бу жерде кредит деген кредит да. Кредитти алгандан кийин аны төлөш керек да. Ар кандай турмушта ар кандай ситуациялар болот да. Ошондуктан биз ошо финансылык сабаттуулуктун үстүндө иштеп атабыз. Улуттук банк өкмөт менен биргеликте программа түзүп, өзүбүздүн аракеттерибизди кылып атабыз. Бирок бул да көйгөй маселе, муну менен иштеш керек. Мына ушул көйгөй маселе деп атканыңыз боюнча да бир топ угармандар кайрылып атат, Facebook пайдалануучулар жазып атат. Анан жана да айттыңыз эле, эми кайрадан дагы бир кайрылып кое турган шарт болуп калды. Анткени көптөр кайрылып атат да. Эмне үчүн пайыздарды төлөтүп атасыңар, эмне үчүн мындай дегендей, эмне үчүн жоюлбайт дегенчи. Сиз сөзүңүздө айттыңыз, негизи банк системасында, акча кредиттик саясатта кредит деген, насыя деген бул баары бир кандай шарт болсо да төлөнүшү керек. Бирок ошол эле учурда айрым жеңилдиктерди берүү боюнча Улуттук банк коммерциялык банктарга өзүнүн сунуштарын берип атат, ушундайбы? Туура, мен дагы жолу түшүндүрүп коюңузчу кыскача. Көптөр кайрылып атат да. Бу жерде биринчиден банктар бул бизнес. Баары тең, ушу банктардын баары жана бизнес катары иштетилет да. Мунун өзүнүн ээлери бар да. Бу жерде эми Улуттук банк кирип алып туруп, сен мындай кыл же тигиндей кыл деп айта албайбыз. Жоюп сал деп дагы айта албайбыз. Бул жеке менчик бизнес да. Бирөөнүн эле айылында үйүнө кирип алып туруп, уюңду сатпа же коюңду эметпе, тигинтпе десек, бул болбойт. Бул жеке менчик ишканалар банктар. Экинчиден, бул кредиттерди даже дүйнө жүзүнө практикасын карасак, даже бай мамлекеттер бул кредиттерди эч качан списывать этпейт. Процентинде эч качан списывать этпейт. Кээ бир мамлекеттерде бюджетте аябай көп акча болсо, ошондо өкмөт ошол бюджеттин акчаны алып туруп, ошол кредиттерди жабат да. Бирок кредит жабыш керек да. Муну өкмөт өзүнүн бюджеттен акча алып туруп төлөбөсө, башка источник жок. Банктар, жана мен айтып кетпедимби, депозиттери бар, ошо депозиттер боюнча алар ай сайын өзүнүн процентин төлөп берип атат да. Ошондуктан бу жерде жана кредит кечүү, ана пайыз кечүү боюнча эч кандай мындай реалдуу механизмдер чечкенге жок да. Бир эле жол, биз өзүбүздүн колубузда болгон механизмдердин баарын уже колдондук. Штраф пенияны запрет кылдык. Реструктуризация жасагыла деп банктарга рекомендация берип, аны көзөмөлгө алып заставлять этип атабыз да. Мажбурлап атабыз да. Жылдын аягына чейин азыр биринчи 3 ай, биринчи реструктуризация болгондо элдер 3 айга эле сурашыптыр. Карантин бүтөт, бат эле өзгөрүлүп туруп эметилет депчи. Биз банктарга дагы бир жолу шарт түзүп туруп, 2-3 жолу реструктуризация жылдын аягына чейин графиктерди жылдырып, жана пайыздардын жылдырып, ошонун баарына тең макулдугубузду бердик да. Ошондуктан мындай кредиттерди реструктуризация кылуу жана сроктарды узартуу боюнча
вообще маселе жок да. Банктарга кайрылып туруп, сүйлөшүп туруп, өзүнүн жана көйгөйлөрүн, финансый проблеманы көрсөтүп, ошо менен ар бир кардар иштесе болот. Если проблема болсо, анда бизге арыз менен кайрылыш керек, биз карап чыгабыз да. Мына бизге кайрылган Рахат Мухамбет деген Facebook пайдалануучу замандашыбыздын суроосуна ушул сөзүңүз жооп болду окшойт. Азия банкы каникул жок, күнөө бизде жок, улуттук банк каникул берген жок деп түшүндүрмө берди дейт. Ушул эле сыяктуу суроо Оптима банк боюнча дагы болуп атат. Демек, эгер ошол коммерциялык банктар кардардын сунуштарын же болбосо жанагындай жеңилдиктерди алуу боюнча кайрылуусуна ынанымдуу жооп бербесе, улуттук банкка атайын бөлүм ачылган, ошол жерге кайрылса болот. Рахат мырза, бизди сиз уккан болсоңуз, анда ушундай жол менен сиз жеңилдик алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Дагы угарман дагы бар экен, телефон аркылуу байланышка чыгып атат, кабыл алып коелу анда суроосун. Саламатсызбы? Сиздер айтып атпайсызбы, жанагы кредитти мындай төлөй албай атат. Неме финансовый грамотность болуш керек деп. Азыр баары грамотный, бирок сиздер туура эмес бир жагы болуп атат да. Нацбанк коммерческий банктарга, частный банктарга 5% пайыз менен бересиздер да. Алар болсо 30%ке чейин, 40%ке чейин көбөйтүп атпайбы? Ошондо элдин сору кайнап атат. Эмне үчүн Нацбанк өзү элге 10% менен берсе, коммерческий бергенде 10% алса жакшы эле болбойт беле? Качан Нацбанктан айыл банктан алсаң, пониженный, анан коммерческий банктар элдин сорун кайнатып атпайбы? Сурооңузга рахмат. Бу жерде кичине туура эмес маалымат болуп атат да сизде. Мен жана башында айтып кеткен улуттук банк берген кредиттерди аукциондор аркылуу биз эң мындай максималдык пайыз чектөө киргизебиз да. Бизден 5%-тан алса, максималдуу түрү 12%-тан ашпаш керек деген талап бар. Ошондуктан эч качан ушу 12%-тан ашпайт. Бу жерде бул жесткий требования. Бирок сиз айтып аткан кредиттердин баасы көбүрөөк, бул да туура маалымат. Эмне үчүн бул бүгүнкү күнү депозиттер сом менен өзүңдүн акчаны банкка койсоң, банк 14%-га чейин сага процент төлөп берет да. Ошондуктан алар 14%-тан алса, өзүнүн жана биз айтып кетпедикпи, 17,5 миң иштейт. Зданиялары бар, зарплатасы, соцфонд, налог, ошонун баарын кошкондо, буну операционный расход деп коет. Анан өзүнүн прибылин кошот, ошондуктан пайыздык ченибиз өйдөрөөк болуп калат да. Бу жерде өкмөттүн жана улуттук банктын политикасы, жана суроо берген кишибиз деле айтып атпайбы, айыл банкта кичине пайыздар ылдыйраак да. Ошо айыл банкта жана РСК банкта жана Керемет банкта пайыздар кичине ылдыйраак. Бул мамлекеттики. Ошончуктан биздин максатыбыз ушул банктардын капиталын көбөйтүш керек. Ошондо көбүрөөк пайыз төмөн болот. Эми жанагы финансылык сабаттуулук деген нерсеге кайрылып келдик окшойт. Толкунбек Сагынбекович, мисалы жөнөкөй мисалы мен жаран катары да угармандарга да түшүнүктүү болсун да. Демек, жана мамлекеттик банктар сиздер берген акчаны канчалык көбүрөөк болсо, анын капиталы да көбөйсө, ошончолук арзан пайыз менен алышат эл. Ал эми коммерциялык банктар өздөрүнүн акчасын жүгүртүү үчүн дагы жана пайыздык чендер өздөрү коет да. Ошону менен биз жанагы атайын өкмөт, улуттук банк атайын аракет кылып, элге жеңилдик берели деп жаткан кредиттер, насыялар менен алмаштырбашыбыз керек экен да, демек эки бөлөк карашыбыз керек. Туура айтып атасыңар да. Бу жерде эми льготный финансирование, жеңилдик берилген каржылоо, жеңилдик берилген каржылоо бул мамлекеттен келет да. Бул бюджеттен софинансирование болуп туруп, ошо бул бюджеттин каражаты да. Ошондуктан бул каражаттын жалпы саны аябай көп эч качан болбойт да. Бюджеттен бул эмне? Бул биз баарыбыз төлөгөн налогдон чогулат, анан бөлүнөт ушу бир секторду өнүктүрөлү депчи. Фермерлерге бир шарт түзүп берели, процентин кичине төмөндөтүп кредит берели деп.
ошондой ар бир легкий промышленность болобу, переработка болобу, сельское хозяйство болобу, ар тармактарга тармактарга мамлекеттин өзүнүн программасы бар да. Ошол программа менен колдонуп, льготный акча алып туруп, ошо секторду өнүктүрөлүк деген максат. Бирок мындан тышкары коммерческий банктар да бар да. Коммерческий банктар мен айтып кеткендей ушу депозиттерди алып, өзүнүн расходторун кошуп, анан кредит жолдойт да. Ошондуктан льготный финансирование менен стандартный банктын акчасы менен эч качан мындай бирге карабаш керек да, бөлүш керек. Мындан тышкары биз жана микрофинансовый секторду унутпаш керек. Аякта кредиттин размери, көлөмү кичирээк, бирок пайызы көбүрөөк. Бул эмне үчүн? Жана микрофинансовый компаниялар бул кардарлар аябай көп берет да, анан кредиттин размери төмөн. Ошондуктан бул акчанын баасы да кичине өсүп кетет да. Бирок аякта банк менен салыштырмасак, аякта кредит алуу процесси батыраак болот да. Ошондуктан көп кишилер ушу микрофинансовый компанияларды алып кредиттерди. Ошо микрофинансовый компаниялар менен иштешет да. Ошордо берде мындай бат алам десең, көп микрофинанс компаниялар. Кичине узагыраак, арзаныраак алам десең, анда банкка барып кичине көбүрөөк күтүш керек да. Коммерциялык кредит алып туруп мындай эметсем орточо убакытта чечилет да. Ушунун баарын жалпысынан караш керекпиз да. Рахмат, Толкунбек Сагынбекович. Дагы бир угарман байланышка чыгып атат, суроосун угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Мурун мындай эле бир книжкасы бар. Пенсионерлер эптеп 100 сомдон 200 сомдон чогултуп жылдын аягында 1% эме алчы кошумча алчу эле да. Азыр жана алай картка өткөргөндөн кийин эмне үчүн тиги ошонусун отменить этип койду, 1% болобу, 2% болобу, эмнеси? Акчасы бар да, все равно банкта депозитте жатат да. Эмне үчүн мындай? Сурооңузга рахмат. Берде мындай болуп атат да. Мен конкретно сиз өзүңүз аты жоюңузду айтып туруп жиберсеңиз, биз сиздин эмеңизди карап көрөбүз да, талабыңыздарды. Бирок мен билгенче бүгүнкү күнү зарплата, пенсиялар баары тең жана биздин улуттук эл картасы менен ошо менен алынат да. Пенсия, пособие, ошолордун баары тең жылдын аягында на остаток суммы пайыз начисляться этет да. Берде просто жана финансылык сабаттуулукту биз айтып кетпедикпи? Бул кантип саналат да. Мисалы, бир жылдын ичинде силер пенсияны 1000 сомдон алып атасыңар, 12 айда 12 000 сом депчи. Бирок бул 1% же 2% жана кардар суроо берип атпайбы? Бул ошо 31 декабрь күнү банк жабылаткан күнү канча акча счетто калса, может 500 сом калды. Может ошо 12 000 сом бар, может 6 000. Ошол акчасын үстүнө 1% же 0,5% болобу, бул индивидуалдык договорду карап туруп, ошолго карата. Бирок сөзсүз мындай төлөм бар да. Бул азыр иштейт бул. Иштейт. Рахмат. Дагы бир бизде эл ичинде, анан Facebook пайдалануучуларда көбүрөөк берилип аткан суроо жанагы доллар боюнча болуп атат. Инфляция, сиз да жана айтып кеттиңиз. Жылдык көрсөткүч апрелде жогорку чекке жетти дебедик беле, эми жыл аягына чейинки абалды мындай прогноздоп, мониторинг жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Кандай болот болду экен жыл аягына чейин? Сурооңузга рахмат. Бирок бул эмне үчүн мен күлүп кеттим да, бул суроону ар дайым жогорку кеңешке барсаңбы, же пресс-конференцияга барсаңбы, бул беришет, беришет да. Бирок биз мыйзам боюнча эл да берип атат. Эч качан прогноз бербейбиз. Биз билебиз основной трендтерди. Биз четки өлкөдөгү базарларды, продовольственный базарларды, ички экономикабызды, ички экономический процесстерди божомол кылып туруп, биз өзүбүзгө прогноздор бар. Бирок биз эч качан мындай
ошондой болот же мындай болот деп болжолдойбойсуздар эч качан болжолдобойбуз. Бул эмне үчүн? Бул биздин мыйзамда ушинтип жазылып турган да, жазылып турат да, что Кыргыз Республикасында улуттук валютасынын баасы базар боюнча эркин калкуу менен тастыкталат. Ошондуктан биз эч кандай прогноз жазабайбыз. Рахмат. Дагы бир суроо, сиз жакында өткөн басма сөз жыйынында да айткансыз, улуттук банктын алтын валюта резерви 3 миллиард долларды, 3 миллиард 11,1 долларды түзөт деп. Бул өлкөнүн валюта рыногундагы абалдын туруктуулугун көрсөтөт десек болобу? Анан аны толуктоо жана туруктуу кармап туруу механизмдери кандай ишке ашат? Сурооңузга рахмат. Биз как раз биздин радио маегибиз ушу эгемендүүлүк күнүнүн астында болуп атат да. Бул эми мындай айтып кетсек, 3 миллиард 82 миллион доллар биздин алтын валюталык камдарыбыз саны. Бул мындайча алганда биздин эгемендүүлүк башталгандан бери, улуттук банк түзүлгөндөн бери биз эч качан мындай деңгээлге жете элекпиз да. Бул аябай жакшы показатель да. Бул золотовалютный резервтердин же алтын валюта резервтердин аябай көп мааниси бар да. Биринчиден, бул жана экономический безопасность деп коет да. Бул түзмө-түз таасирин киргизет да. Бул эң резервтердин максаты вдруг согуш болобу же бирдемке болобу, границалар жабылып калса, ушул акча импортко финансирование кетиш керек деп. Бүгүнкү күнү 3 миллиард 82 миллион бул 6,5 ай импорттун төлөөсүнө жетет да. Бул эмнени билдирет? Бирдемке болсо 6,5 1,5 жылдан ашык Кыргыз Республикасы өзүнүн импорттун өзү төлөй алат да. Экинчи чоң багытыбыз бул жана психологиялык багыт да. Биз улуттук банк курсту мындай жөнүнө келтиребиз дегенде интервенция жасайбыз. Ошо интервенция каяктан келет? Бул ошол эле биздин алтын валютабыздан келет. Үчүнчүдөн, бул биздин чет мамлекеттерге карызыбызды төлөөгө да ушу золотовалютный резерв колдонот. Минфин налог чогултуп туруп бюджетке акча топтойт. Анан чет мамлекеттен алган кредиттердин баары бул доллар болобу, евро болобу, бул башка валюталарда жасалган да. Ошондуктан биз ошол Минфин бизге кайрылат, сом берет, биз ушу доллар беребиз. Ошон үчүн бул доллар каяктан чыгат? Бул ошол эле алтын валюта резервтерден чыгат да. Бул аябай чоң иш да, резервтерди куруу, резервтерди бир деңгээлде кармоо, анан эффективдүү ишке ашыруу да. Биздин ушу резервтерибиз акыркы 2 жылы мындай кескин түрдө көтөрүлө баштады да. Бул эмне үчүн? Биз акыркы 5-6 жыл болуп калды, улуттук банк ушу резервтер боюнча иштеп туруп, алтынды ички базарда сомго сатып алып баштадык да. Улуттук валютага, да. Ошол процесс башталгандан бери бул эми аябай көп проблемалар болду, барьерлер болду. Ошолордун баарын преодолевать этип, ушу деңгээлге бүгүнкү жетип атабыз. Бирок берден улуттук банк конституция боюнча деле мындай отдельный орган да. Бирок берде президенттен поддержкасы болбосо, улуттук банк өзү эчтеке кыла албайт. 2 жыл мурун биз Сооронбаев Шарипович менен сүйлөшүп, биздин өзүбүздүн пландарыбызды көрсөтүп, момундай кылат элек деп, алтынды көбүрөөк алыш керек, ушу резерв куруш керек, мындай кандай болуп кетерин бүгүнкү күнү глобальный экономикада да аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат деп, ошо президенттин тапшырмасы менен, колдоосу менен ушунун баары ишке ашырылып атат. Берде аябай көп мындай
ар кандай экономисттер өзүн талапты, өзлөрүнүн мнениясын билдирет да. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Мына жылдын башында деле бир пикирлерди билдирип аткан ушу улуттук банктын резервин алып эле эмете коюш керек, тыйынта коюш керек да. Бирок биринчиден ушу улуттук банктын резервти бул биздин эркин акча кредит саясатыбызга жүргүзгөнгө базасын түзөт да. Бул биздин мамлекетибиздин экономикалык коопсуздук туруктуулугун ушун базасын түзөт да. Канча бизде эл аралык резервтерибиз көп болсо, ошончо биз өзүбүздүн эркиндик акча кредит саясатыбызды ишке жүргүзө алабыз. Рахмат. Дагы бир суроо келди. Операциялык чыгымдарды азайтуу боюнча иш чараларды уюштуруп иштеш керек. Жаңы технологияларды колдонуу менен ошондой эле ушул эле жарандын суроосу экен. Россиядагы Тинькофф банк сыяктуу жаңыча иштегенге мүмкүнчүлүк бере турган мыйзамдарды кабыл алыш керек го деген пикирин билдирип атат. Кандай карайсыз? Сурооңузга рахмат. Бу жерде мүмкүн биз улуттук банк мындай аябай жакшы түшүндүрө албай атабыз да. Ошон үчүн көбүрөөк мүмкүн радиого да чыгыш керек, телевидениеде чыгыш керек. Тинькофф банкты айтып атпайбы? Биз быйыл президенттин колдоосу менен бир жакшы мыйзам кабыл алдык да. Бул регулятивный песочница жөнүндө мыйзам. Бул мыйзамдын эң негизгиси бүгүнкү күнү запрет бар да, мындай тиндей болбойт, мындай болбойт, бир чектөөлөр бар да. Ошо мыйзамдын астында, регулятивный песочницанын астында биз жаңы инновациялык проекттерди киргизгенге толук мүмкүнчүлүк алдык да. Келесиң, бүгүнкү күнү биз бир микрофинансовый компания уже менен иштей баштадык. Бүгүнкү күнү мыйзам боюнча ошол микрофинансовый компания карточкаларга чыгарганга укугу жок да. Бирок алар биз карточка менен иштейт элек деп, ушу жаңы мыйзам, ушу как раз жаңы инновациялык проекттерге киргизгенге жол ачат. Буну баштадык да. Бул өзүнөн бул аябай уникалдуу мыйзам да. Бирок уже ишине баштап, ишине кирип баштап атат да. Ошондуктан бул жаңы продукттарды киргизүү боюнча аябай чоң иштер жүрүп атат да. А могу баары тең, особенно могу азыркы жаш продвинутый биздин ишкерлер, российский Тинькофф банк мындай, мондай, ошондой кылыш керек да. Бирок бу жерде бир нерсени түшүш керек. Биз базар экономикасында жашап жатабыз да. Бу жерде спрос болбосо, талап болбосо, эч качан предложение болбойт да. Бүгүнкү күнү биз жана мен айтып атпаймынбы, улуттук платежный карточкабыз, Элкарт, бул 2 миллионго жакындап калды да. Бирок биздин калкыбыз саны 6 миллион. Ошондуктан 2 миллион карточка бүгүнкү күнү бар. Проблема жок. Уже бюджеттин акчасынын баары пенсия, пособие, выплаталар баары тең ушу улуттук карточкага түшөт. Бирок базарга жеткенде биз эмне менен төлөйбүз? Накталай акча. Накталай акча менен төлөйбүз да. Ошондуктан биз мындай инфраструктуранын баарын түзүп алып, электрондук капчыктардын баарын ишке ашырып, анын саны да күнгө күн көбөйүп атат да, электрондук капчык. Бирок эмнегедир все равно нак акча менен колдонуп атабыз. Бул эми ар кандай причиналар бар да. Биринчиси жана налогдон качуу да. Накталай акчаны бул алдын каттың эч ким көргөн жок, канча келди, канча кетти да. Банк операциялар, электронный кошелектор болобу, пластиковый карточка болобу, бул баары тең апачык да. Канча акча, канчада төлөдүң, эмнеге төлөдүң деген бул постоянно жазылып турат да. Ошондуктан туура эле суроо болуп атат да, Тинькофф банкка окшогон банктар Кыргызстанда сөзсүз болот. Биздин
кардарлардан спрос болгондо, талап талап болгондо болот, сөзсүз. Рахмат. Дагы бир суроону угалы. Укуу соңуна чыгып баратат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз сизди. Sizlerin bayramınızda men kutuktayım. Molkumbek. Да, саламатсыз. Oğlum sen köpten beri özündün işindi, eğlelerin, ustapların getikesin buna şu işte jakşı iştep edesin. Yok, özünün erecesini, ustağını bilmegen kişi bir işe barbarsa al, köp adamlarga ziyan koydular. Misali aytayın, Ailbank'ın koca oyunu generaldın Batkende, men Batkendik bulamda özünün ustağını, Maleysi ustağını bilbesden düşman kirip gelgende kuraldı bizim teritoriyaga. O Batken'in çetinde. Baldar, mıktı baldar atadı, ruhsat veriniz, atadı bizim teritoriyada kuralcan jüredi. Az bizi kalmak edetse at Сурооңузду берсеңиз, сурооңузду. Улуттук банкка тиешелүү сурооңуз барбы, агай? Президент kızım, sen daim tatmayasın. Улуттук банкка тиешелүү суроону кабыл алабыз, агай. Tokumakka bayansı sözsün adam. Oşul adamdın tuğanı Ailbank'a barıp bagan eken. Рахмат сизге. Сиз бизди кечирип коюңуз. Биз жеке адамдардын аброюна, инсандык бир парасатына шек келтирген же болбосо аларды күнөөлөгөн суроолорду кабыл алынбайбыз. Сиз бизди туура түшүнүңүз. Биз улуттук банктын ишмердүүлүгү тууралуу суроолорду алып жатабыз. Толкунбек Сагынбекович, дагы бир маселеде Кыргызстанга сырттан нактылай акча которуулардын көлөмү учурда кандай болуп атат? Негизинен кандай максаттарда келет? Ал мамлекеттин экономикасынын өнүгүшүнө, жумшаларына мындай бир талдоо жүргүзүлүп турабы? Сурооңузга рахмат. Бул жалпы статистика боюнча биз баардын акчанын баардын денежный переводы деп коебуз да. Бу жерде эми муну ичин караганда бул эки чоң багытка бөлүнөт да. Бирөө биздин мигранттар, ошо Россия болобу, Казакстан болобу, Америка болобу, тиши кылса чет мамлекетте жүрүп, иштеп туруп, өзүнүн акысын алып туруп, ошону үйүнө жибергени бул ушу денежный переводко кирет да. Бул бир чоң тармак. Экинчи чоң тармак бул приграничный торговля деп коет. Анан челночная торговля деп коет. Бул жана майда бизнестер өзүнүн акчасын товарлар ташыйт, объемдор чоң болбогондон ошол жактан барып сатып, ошол акча кайра келет да. Ушул баары тең жалпы классификация боюнча жана акча которуулар, денежный перевод менен статьяга кирип туруп келет да. Жылдын башынан январь-июньга чейин, бүгүнкү күнгө чейин 763 миллион доллар биздин экономикабызга келди. Бул эми өткөн жыл менен салыштырсак 13,1% төмөн. Бирок июньда акча көбүрөөк келген да. Эмне үчүн? Бул эми биздин партнерлорубуздун экономикалары, Россия, Казакстанда, алар деле бизге окшоп баарын жабып, карантин киргизип, аларды ошентип ковид менен күрөшөбүз деп өзлөрүнүн аракеттерин көргөн. Ошол убакта алардын да экономический процесстердин баары токтоп, бүгүнкү күнү жаңынан кайра жылдыруу процесстер башталды да. Ошондуктан аякта иш башталгандан кийин бизге да акчанын притогу кичине көбөйүп калды да. Бирок жылы мындай биз точный прогноз деле бере албайбыз да, кандай болот да. Бирок жылына 2 миллиардка жакын суммада ушу акча которуулар чет мамлекеттерден болот да.
Рахмат, Толкунбек Сагынбекович, эгемендүүлүк менен биз маекти баштадык эле. Мына 27 жыл өткөн тарыхында Улуттук банк кандай иштер жүргүздү, соңку жылдардагы аракеттер, пандемия кесепети, ага көрүлүп аткан иш аракеттер тууралуу маалымат алдык сизден. Анан жалпы кыргызстандыктарга, ошол эле сиздердин ошол эле өлкөдөгү акча кредиттик саясатына тиешелүү болгон жарандардын дагы бир топ суроолору бар экен. Фейсбукта дагы бир топ суроолор келди. Мына Улуттук банктын басма сөз кызматынын өкүлдөрү дагы биздин студияда отурат. Абдан көп суроолор бар. Буларга дагы биздин радио аркылуу кийинчерээк ошол атайын жооп бересиз, жооптор даярдалат деген ишеничтебиз. Анан жалпы кыргызстандыктарга, жалпы элибизге эгемендүүлүк алдындагы куттуктоо сөзүңүз. Урматтуу кыргызстандыктар, ушу келе жаткан 31 августтагы күнүндөгү эгемендиктүү күнүбүз менен баарыбызды чын жүрөктөн куттуктайт элем. Эң негизгиси баарыбыздын ынтымактуу бололук. Кудай бөйдө могу кырсыктан, ковидке окшогон кырсыктардан Кыргызстанды сактасын. Ушу бир күн келет, Кыргызстан эгемендүүлүгү күнү биз буйруса эң өнүккөн мамлекеттердин экономикасы чоң мамлекеттердин арасына кичинекей болсок да жетелик. Мындай экономикалык каржылык потенциалыбыз жогору болгон өлкөгө айланарыбызга мындай ошол күн тезирээк келсин деген. Рахмат сизге. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович менен маектештик. Албетте бул боюнча дагы Улуттук банктын төрагасына берилген суроолор көп болду. Биз жогоруда айткандай бул суроолорго биринчи радио аркылуу баардык мүмкүнчүлүктөргө жараша суроолорду берип, жооп алып сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Ал эми биз Толкунбек Сагынбековичке ыраазычылык билдирели, убактыңызды бөлүп, анан ушундай бир жооптуу учурда өтө маанилүү маселелер менен келип бизге маек куруп бердиңиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сиздин дагы келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыз менен куттуктайбыз. Урматтуу угармандар, урматтуу Facebook пайдалануучулар, эгер сиздерде ушул маек боюнча бир маалыматтарды алгыңыздар келсе, Facebooктагы биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп, угуп, анан дагы бир сыйра таанышып алсаңыздар болот. Биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссеру Алмаз Сүйүнтбек уулу. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.